Кайрат Примбердиев. Кабактырдайм. Акактап атсам, секир ырда, биле ырда баштагандан кийин дөйлө ооздор ачылып эле. Откуда у тебя вот это? Ты сколько учился? Да я не учился. Бас мен менен стройкага иштейсиң деп компьютерный клубтар бар эле го. Администратор болуп, ар кайсы жумуштарда иштеп жүрүм. Ыйлап бир мындай. Кээ бир учурда мен ошентип депрессияга кирип кетем. Проблема, стресс дегенди таштаганды үйрөнөлү. Тиги мындай башкача учурашып калыптыр. Эмне? Бир аз акча болсо эле неметип калганбы Керсейип деген. калыптыр, Керсейип калыптыр. Шаңдуурларды даярдап барып, ал жылда өтпөй калдым. Ана ошондо сынгам. Чын айтайын, 2012-жылы. You simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Салам достор, кайрадан подкастта мен Өмүрбек Андарбеков. Биз ийгилик жолу аттуу подкастыбызды улантуучубуз. Бүгүн чыныгы ийгиликтин ээси, чыныгы мындай өз киндигин өзү кезип, чыныгы ошо ийгиликтин ар бир баскычын басып өткөн. Ар кыйынчылыкты башынан өткөрүп, бүгүнкү күнү ийгиликтин татыктуу мырзасы болгон Кайрат Примбердиев бир тууганыбыз биздин подкасттын коногу. Кайратбай, ассаламу алейкум. Куш келипсиң. Рахмат. Иштериң жакшы, денсаулык жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эмнеге биз Кайрат Примбердиевдин бир мындай настроениясы жок, бир капа болгон, бир мушташкысы келип ызаланган абалын көрбөйбүз ушул күнгө чейин? Настроениям жок болот кээде. Капа болгон учурлар да болот. Бирок биз көрбөйбүз го эмнеге? Бул эми баягы ушундай көнүп калганым окшойт да, биз эл алдында чыгып, эл менен иштеп жүргөн адам болгондон кийин ичиңде канчалык бушайман болуп күйүп атсаң дагы, кандай болуп атсаң дагы, сыртка көрсөтпөй, эл алдында баягы өзүңдү бир жакшы бир тарбия менен алып жүрүүгөчү, мүмкүн ошол жагынанбы. Мушташмай жагынан мен өзүм негизи мушташты жаман көрөм. Андай чыр жерлерден алысмын, ызычуудан алысмын. Кайрат Примбердиев демекчи, туугандар, ырчылардын арасында ырчы, касапчынын арасында касапчы, баатырдын арасында баатыр деген бар да. Анан ойлойм, бүгүнкү күнү Кыргыз эстрадасында ырчы мырзалардын арасында ырчысы да бар. Себеби дегенде жөн эле бир ыр жазып, ыр чыгарып, бир өнөр өкүлү болуш бул бир. Бирок ошонун баарын колго алып дагы, бирок кыргыздын желегин чет жакта желбиретип, кыргыз намысын көтөрүш бул өзүнчө бир чоң ийгилик. Кайрат ар тармактуу, ар тараптуу талант. Бүгүн мен силер менен бирге ошол Кайраттын башка тараптарын, Кайраттын кандай маданиятка, кыргызга кылган кызматы жөнүндө кеп салып, ачыктап беребиз деп ишенем. Ошого кайке бүгүн эми секрет жок. Бүгүн бөлүшөбүз, бүгүн бул секрет жок дегеним мындай да, сенин ички дүйнөңдөгү, сени ушу басып өткөн жолуңдагы ар бир баскыч эртеңки күндүн кайраттары, эртеңки күндүн Майкл Джексондары окуш керек. Ошолор сенден бир түрткү таалим алыш керек дагы, таасир алыш керек. Биздин максат ошол. Баягы Кайрат туруп эле мындай жанып эле Кайрат Примбердиев болуп калган жок экенин биз көрсөтүш керек. Демек, ар бир адам ушул баскычты басса эле эң кеми Кайрат боло алат деген эфир болуш керек. Ошого кел, эң сөз мындай түпкүрүндөн болсун. Сен каяктан төрөлүп, каяктан өстүң эле, ошодон баштайлы. Мен туулган жерим Ош областы, Каракулжа району, Ылай Тала айылы. Анан кийин тагдыр ушундай болуп калган экен, мен 8 айлык кезимде атам дүйнөдөн каза болуп кетип, апам, рахмат, апам Таластан. Анан кийин ошол апам бизди алып, ошо мен бир жашымда анан Таласка келген экенбиз. Тайларга келип, ошол жактан өскөнбүз. Ошол мектепти да ошол жактан бүтүргөм, техникумду да Таласта окугам дегендей. Биз баарыбыз кыргызстандыктар сени Таласта билет элек да. Бирок таластарча бир мушташып, ызылдашканын, өпкө көтөргөнүн көрбөйт эле таң калат элек. Бул башкача Таласта окшойт депчи. Бирок мен
тайкелерим ошондой эле. Кызычу элеби? Алар таластыктардай эле. Бирок баягы тамаша көйлүк жагы ушундай бир таластыктар жалаң эле мушташып, жалаң эле ызычуу эмес, таластыктар тамаша көй болот. Аябай бир мындай көкүрөгү ачык болот, анан өпкөсү жок деп айтылып калат эмеспи? Тийишип коюшат. Дегени менен бирок ошол өпкөсү жок болгону менен ошонун ичинин баардыгы мындай бир аябай ачык мүнөзгө толгон адамдар да таластыктар. Ал жагы дагы мага жуккан, ушундай бир ачык мүнөздүк, оюндагысын айтып ушундай бир. Сен Оштун Кара Суусу деп атпайсыңбы? Каракулжа. Каракулжа. Ошо туугандар менен бүгүн кандай кабар барбы, мамиле барбы? Катташып турабыз, кабарлашып турабыз, эми ушундай бир жакшылык жамандыктарда жолугушуп турабыз дегендей. Бирок эми мен өзүңүз элестесеңиз 20 жыл бою таласта. Ооба, түптүү Мындайча айтканда 1 жашыман баштап таласта өстүм. Анан кийин ал кезде телефон, WhatsApp дегендер жок. Анан кийин бири бирибиз менен көп байланыша албай, мен бала кезимде бир 2 жолу эле барып келгенбиз. Чоң энем ал кезде тирүү кезинде барып келгенбиз. Ошол апам атайын мени алып барып чоң энеме көрсөтүп, аябай ыйлач экен да, эми телефондончу неберемди көрөйүн, алып кел депчи. Анан ошон үчүн алып барып көрсөтүп, анан кийин жүрчү бир 5-6 класстарда бир барып келгеним эсимде да. Ошол кезде атамдын классташтары, аяш аталарым баары чогулуп, ар бири үйүнө чакырып коноктоп, анан мени карап алышып, тентикемдин эле өзү дешип, багыштар ыйлашып, бир аяш атам бар экен, аябай мындай жумшак экен да, бир мууну бош экен, бат эле ыйлай берет экен, мени көрүп алып, карачы тентикем эле өзү экен деп эле. Аябай ушундай бир учурлар эсимде калган. Атам өлсө атамды көргөн өлбөсүн деген сөз ошо да. Ошондой болгон экен. Анан алар отуруп алышып, тим эле мактанышып, тентикем ушундай тамаша көй жигит эле гитара менен ырдаганда, тим эле айылдын башынан баары чогулуп калып укчу эле. Анан мындай жөн сүйлөчү эмес, ар бир сөзүн дагы мындай бирөө менен сүйлөшкөндө дагы чукул сүйлөп, мындай тамашалап, күлдүрүп, ушундай бир аябай таланттын ээси болгон экен да атам дагычы. Анан кийин сүрөттү аябай жакшы тартыш экен, бирок сүрөтчүлүк жагы мага өтпөптүр эмнегедир. Бирок бери жагы ушу ырдаган жагы жугуптур да. Өзү Аяш апа тарапта өнөр барбы же ошо Аяш атамдын тараптан элеби бүгүнкү? Апам дагы ырдайт, бирок кызыккан эмес да ырчылыкка. Бир өз убагында бир баягыдай болуп бир кезде Дом культурада иштеп калган экен ырдап. Ошону бир баягы үйдө альбомдо сүрөттөрүн көрүп калам. Кыргыз көйнөк, илгери бир кыргыз көйнөктөрдү кийчү, ошондой кийип алып сүрөткө түшкөндөрүн көрүп калчумун. Анан кийин ошол бул эмне болгон сүрөт деп бала кезде сурасам, ой анда Дом культурада ырдап жүргөн кез болчу деген. Анан бирок андан кийин эле ошо мен ырдабаптыр да. Эмнегедир көп улантпаптыр ал жолду. Эми өзү ал кездеги көп апаларга ата энелери тыюу салат эле да. Баягы турмушка чыккандан кийин да көптөрү өзүнүн өнөрүн мындай сандыкка катып коюп балдар үчүн деп жашап отуруштарда эле ырдап калган да анан. Канча бир туугансыңар? 2 эжем бар, карындашым. Эмнеге ошо эжелерин бир дива деп биз тааныбайбыз? Эжелерим деле көп ушундай кызыкпайт да ырчылыкка. Барбы өзү өнөр аларда? Бар. Бирок көп башка кесип нээлери. Башка кесиптин ээлери, анан кийин анын үстүнө өздөрүндө бир мындай умтулуу болгон эмес окшойт да. Өзү негизи адамда талант болсо, анан кийин экинчиси умтулуу дагы болуш керек окшойт да. Бир мындай бир нерсени көздөп, анан ошол менен жетем, ошол сахнага чыгышым керек, ырдашым керек деп. Ал эгер умтулуу болбосо, менимче эл арасында көп да аябай таланттуу адамдар, ырдаган адамдар жана башка. Мисалы айылда жанагындай шан шөкөттөрдө жөн эле сүйлөгөн эле күлкүмүштүү бир адамдар бар го өзү. Айылда эле жүрөт. Бирок айылдын куудулу да, биздин бул атактуу куудулдар анын жанында мындай эле болуп калат. Бирок ал айылдын куудулу, ал өзү умтулган эмес деген сыяктуу ушундай бар. Кайраттын кичекейиндеги мындай өнөргө умтулуусу кайсы жаштан мындай козголуп баштады же таза эле 5-6 жаштан эле башталып кеттү? Мен өзүм түрткү болду, себепкер болду. Азыр мындай бир элес булас эле билем, бирок көбүнчөсү ошо апамдын айтып бергендери боюнча билем да. Ошо бала кезимде бир 3-4 жаш кездеримде тайнемдердин үйүндө жашачу экенбиз. Анан ошол жакта кошуна чоң апа
ай бергел балам деп чакырып алып эле ырдап берчи деп ырдатып беришкен меничи. Анан кийин ошого дарылдап кыйкырып ырдасам этегиме тиги эме көйнөгүмдүн этегине эмелерди таттууларды конфеттерди салып берип коет экен. Анан мен аны көтөрүп алып чыга калып ошол жерде ойноп жүргөн балдарга таратып бере салышкам дароо элечи. Анан кийин ошентип айтып беришет. Анан кийин айтып беришет, бул сен кичинекейиңде эле отуруп алып тиги телевизордо Добрыниндин жанагы Вячеслав Добрыниндин «Синий туман» деген ырын кайталап ырдап эле, анан кийин Валерий Меладзелердин ырларын кайталап ырдап, ошо телевизордо кайсыл ыр болуп атса ошону кайталап ырдай беришкемин да, жаттап алып элечи. Анан кийин умтулуу мындай ошондой бир түшүнүк, сахнага чыгыш керек деген түшүнүк ал кийин пайда болгон, бирок ошо бала кезден эле ырдап. Ошондо мектептин жылдызы болчу экенсиң да кичине. Мектептин конкурстарына дагы катышып жүрчүмүн. Мектепте жанында осенний балдар болуп калчу эмес беле, «А ну-ка, парни» дегендер. Ошондойлордо барып эле ырдап катышып ушинтип жүрчүмүн КВНдерде. Демек мектепте окууга көп деле көңүл бурулбачы же окуу дагы күчтүү беле? Окууга көңүл бурчум 8 класска чейин. Бул эми менимче көп эркектердин жолу ушундай болсо керек. 5, 6, 7 класска чейин жакшы окуп барып, анан кийин анан переходный возраст келет, окууга алып кетет. Анан көчөгө чыгып кетесиң. Достор менен көчө тентимей ушинтип эле ошентип окууга алып кеткен. Мен тиги таластык туугандардан баягы талас кичикейли да. Анан ошо тиги контролёрлор, светтин текшергендер. Ошолордун айтып бергенин угуп калдым да. Кайрат суу күйдү тентегеле. Анан светин кезебиз деп келсек, тиягыбыздан бияктан чыгып кантип светин кестирбей бизди узатып коет эле дейт да. Ошентип бир байкелеп сүйлөшүп эле алдап койчумун. Бирок кээде эми кесип кетиши. Ошол кезде өзүңөр билесиңер го, эми ушундай бир заман болгон, бир кыйынчылык заман болбоду беле? Жокчулук болуп. Анан кийин светти кесип кетиши. Анан кесип кеткенден кийин деле тиги эки зымды эмеге узун таякка учун илип туруп ууру ток деп койчу эле. Ошо андай дагы далай болгон. Анан түндө мынтип чыгып көчөнү карап турасың, контролёр келе аткан жокпу депчи. Анын велосипединин тиги эмеси фонариги алыстан көрүнөт да. Велосипед теуп келатса өчүрө каласың. Үйдө светтин баарын өчүргүлө деп туруп. Ушинтип дагы жүрчүк убагында. Могу адам өзү түптөлүп, акыл эскирип, сен айтып атпайсыңбы, көчөгө чыгып кеттик балдар менен депчи. Бирок ошондо деле мындай дээринде бар, тарбиясы бар балдар бузулуп кетпейт экен да. Тентек бала менен жүрөсүң, алар мүмкүн арак ичет, мүмкүн тамак чегет, мүмкүн дагы башка иштерди кылат, угурлук кылат, ар кандай кылышы мүмкүн. Анан эми баягы Аяш апам тиги эжекелериңди, анан сени багам деп эртенин кечке жумушта. Кайрат Пирмердиев өзүн өзү каалаганын кылат, каалагандай турат, каалагандай басат, бирок эмнеге бүгүн Кайрат Пирмердиев алкаш болуп калган жок? Билбейм, мен мындай ошол ичкиликке өзүм бир ичимен ушундай бир каршылыгым бар да. Бул биринчи себеп дегенде мен ушу бала кезимде раматылык болуп кетти, тайкем, Токтогул тайкем. Иччи эле ушу байкуш тайкем. Анан кийин көп ооручу да эми. Ошонун мас болуп үйгө келип калгандарын көрүп, анан апам экөө, апам урушат да эми. Агасы, бирок ошондо деле агасы. Эми Бир тууганда күйөт да. ооба да, түрүң эмне болуп калган, карачы өзүңдү деп. Эми ошондой учурлар бир жаш баланын эс тутумуна аябай бир сиңип калган окшойт да. Анан кийин аны сасып келгенси ошол тайкем байкуш ошол ичкиликтен каза болуп кеткен да. Ооруп жүрүп 37 жашында. Азыр мен 39 жаштамын. Менден 2 жаш кичүү кез экен да эми. Жапжаш кези. Бул адамдын күйүп турган кези да, ал кезде өзү болбосо азыр кийин тайкелерим эстеп айтып бере беришет. Армияга барып келгенден кийин бузулду дейт да. Ага чейин каратеге катышып, көчөнүн атаманы болуп, анан кийин турниктеп эле укмуш нерселерди жасап, спортсмен болуп, окууну мыкты окуп, отличник болуп, ушундай жогорку окууга тапшырам деп ушундай талпынган киши болгон экен да. Анын ичкилик ушинтип жолун бууп койгон. Ошол мага бир мындай таасир берип калган окшойт. Анан албетте эми жанагынтип переходной возраст болгон кезде ичтик биз деле. Достор менен жанагындай тентек болуп. Тентекти кылып, анан кийин вермут, анан вишня деген винолор бар болчу ошол кезде. Ошолорду ичип, анан кийин менде аллергия бар экен ичкиликкечи.
Кудайга шүгүр экен. Кудайга Ошо аллергияны ошо именно ошо ичкиликке берип койгонда Кудайга шүгүр да. Себеп дегенде али ичери менен эле дем кысылып, дем ала албай, жөтөлүп, ушинтип бетим баары кызарып, ушинтип кыйналып баштайм да. Жүрөк катуу согуп, анан ошол дагы мага себеп болду. Анан ошону менен Кудайга шүгүр азыр ичкиликти мындай алыс эле да. Эми бул ар бир адам өзүнүн тандоосу го, бирок ар күнөөнүн башаты ичкилик дейт да. Анан ошого мисалы бүгүнкү күнгө үй бүлөлөрдүн бузулушу, жана сен айтып аткандай эртеңки күнү бир мыкты инсан чыга турган инсандардын мыкты болбой калганынын себеби ошол дейм. Анан биздин подкасттын көрөрмандарына бул кандайдыр бир таалим болсун да. Себеби дегенде бүгүн менимче Кайрат Пиримбердиевдин жакшы тарбиясы болбосо, аллергиясы болбосо, бүгүнкү күнү бу жерде эфирдин алдында ким отурат эле, бул сыр бойдон калып калды да. Ошого ал ойлойм бүгүнкү күнү Кайраттын түз жолдо болуп, ийгиликтер багындырып, ушу бүгүнкү эфирдин сыйлуу коногу болуп отурганын түздөн түз себебинин бири. Биз деле кичеке болдук да, биз дагы тентек болдук, биз дагы ар кандай көчөлөрдө балдар менен жүрдүк. Бирок ушул мен бир нерсеге ишенем, ата эненин дуасы деген бар да. Мисалы Аяштабыз болбогондон кийин Аяш апам ушу кыздарым, ушу балам туура жолдо болсо экен, ушулар бузулуп кетпесе экен, ушулар ийгиликтүү болсо экен деген дуасы бар да. Ошонун дуасы да менимче апалардын. Апамдын ал дубасын бүгүнкү күнгө чейин эстеп жүрөм. Мындай бир ошол 2000-жылдары эң баягы кризистин бир чокусуна жетип турган кези болчу да. Элдер жарма ичип калган маал болчу. А мен кичинекей баламын. Анан кийин ушу бир таңгамал, ошо азыр мындай ойлоп көрсөм, эми ал кезде динди деле билчүмес да көп адамдарчы. Бирок апам өзү мындай бир сезгендей эле таңгамал ойгонуптур да. Багымдаттын убагындабы мүмкүн. Ошол таңгамал ойгонуп алыптыр. Анан кийин ыйлап атат да, мен ойгонуп кеттим ошодончу. Анан мынтип тыңшап отурсам, ошо Кудайга кылайын, Кудай ушу балдарым аман эсен чоңойсо экен, ушуларды чоңойтконго мага күч кубат бер, ушуларды чоңойтоюн, ден соолук бер мага, балдарыма ден соолук бер, күйөөмөн ажырап калдым мына деп ушундай ыйлап атыптыр да. Ыйлап бир мындай кайрылып атыптыр да эми Кудайгачы. Ушундай мен бир анда бир 11-12 жаштагы эле бала болсом керек. Ошону көрүп алып бир башкача болгом да. Анан калып калыптыр да жүрөгүмдөчү. Бүгүнкү күнгө чейин эстейм. Азыр мына Айша апамдын дуасы десеңиз, ошону эстеп атпаймынбы? Чын эле. Өзү биз бүгүнкү күн мен да ата эне болуп калдым, Кайрат дагы ата эне. Ойлойт элем, ар бир ата эне ушу балдардын курсагы ток болсо экен, кийими бүтүн болсо экен, анан жакшы мектепте окуса экен эле эмес. Биз ар бирибиз дуа кылышыбыз керек. Ар бирибиз балдардын келечегин сурашыбыз керек. Себеби бүгүнкү күнү Кайрат Пиримбердиев менен Өмүрбек Андарбеков болсо, биздин аракетибиз мүмкүн мынча. Калган 99% ошолордун дуасы, тилеги, тарбиясы да. Эми тарбия демекчи. Мен Кайратты билген күндөн баштап мындай тарбиялуу, адептүү, так, бирөөнүн акысын жебеген инсан катары тааныйм да. Бул ушу тарбияга түздөн түз, мисалы Аяштам жок болсо, кимдин салымы чоң? Апамдын салымы. Апам тарбиясы ошондой болгон. Апама болсо андай тарбияны тайтам менен тайенем берген окшойт да. Негизи атам өзү деле ошондой бир апамдын айтышы боюнча сөзүнө так, сөзүнө турган, айткан сөзүн аткарган адам болгон экен. Ал деле тарбиясын бербесе дагы өттү дайыма кан аркылуучу. Андан тышкары апамдын өзүнүн тарбиясы ошондой болгон да. Бирөөнүн акысын жебеген деген сыяктуу ошонун баары бүгүнкү күнгө чейин тайкелерим айта беришет. Тиги тайтам колхоздун малын бакчы экен да, баягы Советтер Союзу учурундачы. Анан эми ошол кезде 1000 деген койлор бар. 1000 деген койлор да эмичи. Анан кийин 2-3 жеп койсоң эчтеке болбойт. Жеп койгондор да болгон экен да. Мисалы үчүн ошол эле айылдачы. Анан тетиги окшоп атам деле алып койсо болмок деп ушинтип калышчы да тайкелеримчи. Чычалап. Мана малы жок калдык биз. Тигилер карап кой деп эми атын айтпай эле коелу.
карчы мына байлыгы эле жатат, тиги тоонун башында канча койду багып жатат, ошол колхоздун эле кою да ошол. Атам болсо бирөөнү да албай коюптур, бирөөнү союп даже конокко чакырбай коюптур деп мындай баягы жегжаттарын ошо баягы колхоздун малын союп чакырбаптыр депчи. Ушунчалык кол салбаптыр да, ушундай баягы так анан кийин честный адам болгон экен деп анан кийин ушинтип айтып калышканы бар да. Демек ошол тарбияны ал таятам менен тайнем апама өткөзгөн, балдарына өткөзгөн. Бул кан менен өтөт. Бул кан менен. Себебинен кыргызда бир жакшы сөз бар. Жакшыдан жаман чыкса теги бар, жамандан жакшы чыкса заги бар деген сөз бар да. Зак деген сөз мындай бышпаган, чейки, сырой деген сөз да. Анан ошого ойлойм, баягы тегин сура, тегин карап ал, тегин карап турмушка чык дегендин баары бекер эмес экен да. Керсе тегин карап келсең эле малчы болсо дагы так акысын жебеген, түз жүргөн инсан болсо тукумунан да ошондойлор чыгат да. Эми мисалы баягы тууган урук жөнүндө бир сыйра мындай биздин көрөрмандарга тааныштырдык. Кайрат Пиримбердиевди баарыбыз ырчы катары тааныйбыз. Ушул ырчылыктагы биринчи ийгилик деп эмнени айтсак болот? Жанагы мектептеги конкурстарбы же эң биринчи ийгилик кайсыл доорго, кайсыл жылдарга таандык? Негизи мектептеги конкурстар, анан кийин ага чейин эл ырчысын эл тандайт деп ошо 2004-жылдары Кыргызстан арасында да конкурска катышкам. Булар ошол бир жол экен да, басып өткөн жол, анан кийин тажрыйба экен да. Эң биринчи ийгилик деп ошол 2007-жылы мен чыккан Сагынганда деген ырымда, автордук ырым чыгармам. Ошону айтса болот го дейм. Ошол 2006-жылы күзүндө продюсер менен таанышып, Динара Эсенгулова, Султан менен классташым Садыралиев тааныштырып, анан кийин ошондо ырымды жаздырып, Сагынганда деген ырымды күткөн деле эмеспиз андай болуп кетерин, бирок ошондой бир хит болуп кеткен да. Ошол биринчи ийгилик деп айта алам да. Ошо ийгиликке келиш жолу кандай болду? Мисалы буга чейин Кайрат гитара ойнойт беле, ырды кантип жаратат, ал ыр кактан жаралып калды, сөзү кимдики? Ал сөз обону меники. Ооба, гитараны бала кезимден бери эле ойнойм, бирок бала кезимден бери бир деңгээлде ойнойм да, мындай. Эмнеге? 3 аккордпу? 3 аккорд эмес, 4 аккорд деп коеюн. Мындай баягы өзүмдүн ырдаганга ойнойм да. Гитарист эле болуп, мындай группаларда ойноп кеткен деле эмесмин дегендечи, профессионалдык деңгээлде эмес. Анан бирок ыр жазганга ошол гитара жардам берет. Комуз менен кээде комузда ойнойм. Кантан үйрөндүң гитара, комузда? Айылда кружок болчу бизде. Бар беле? Ошол балдардын кружогу бар болчу, ошол жака кружокко барып, комуз эң биринчи манасчы болом деп ишеп мындай бир аргыс жакты эле сүзгүлөй берчүмүн да, барып элечи. Футболист болуп, күрөшкө барып. Күрөшкө да барып, анан кийин кросс чуркап көрүп, анан волейбол ойноп көрүп, волейболго болбойт экенбиз, биздин боюбуз. Анан кийин ошентип отуруп, ырды негизи гитара менен азыр жазып баштадым. Азыр дегенде канча бир 10 жылдын ичиндечи. Биринчи чыгармаларды жөн эле оюмда жазчым. Унутулуп калбайт, Унутулуп калбайт, басып жүрүп эле. Атайын ошол чыгып алып туруп, анан көчөдө жөө басчым да, могу шаарды аралап, жалгыз. Анан адамдар жүрбөгөн жакка себеп кыңылдап жүрөм да, деп жүрөм да. Анан уяласың да, бирөөлөр уруп калса бул мындай. Орукчанды ойлоп каласың. Орукчанды ойлобосун деп, анан кийин мындай бир парк жактарга, анан ушул жактарга барып алып, деп туруп анан көп кайталасаң унутулбайт го. Улам кайталай берип отуруп, анан кийин түптөчүн да, обон жаралат. Биринчи обон жаралат, анан сөз бага жагандай. Биринчи обон жаралчы, анан ошентип отуруп, ошого сөз жаралат да, анан мындай өзүнүн бир логикасы болуп кетет да. Обондун могу кайрыгы могу сөздү чакырып атат деп мындай бир ошону илхом деп коюшат болуш керек ошону, Ылаякташ өзү келе берет, бир жактан келет да, могу эмеденчи. Космостон. Каяктан келип атканын билбейм, ушул бир жактан келет да ошолчу.
өзү эле мындай подсказка сыяктуу болуп мындай могу ыргакка азыр могу сөз керек болуп атат деп келет да, анан деп туруп ушуну жаза бересиң да. Десең ошо сен дагы мени сагынганда болот экен деп келет да. Анан кийин ушинтип жазып отуруп анан ошентип жазгам ырды. Анан студиядан барып жаздырып анан чыгарып койсок чыгып кетти, хит болуп элге сиңип кетти. Анан кийин ушундай да болот экен деп мындай биринчи деген Султан концерттери менен аралап түштүктү көздөй бардык. Ош, Жалал Абад, Баткен. Ал кезде Султан уже жылдыз болуп Ал калган. кезде Махаббатым, Куда чагыз деп ырдап жүргөн кези. А биз болсо баягы концерт эме деп коет го, разогрев. Ооба, жардамчылар, Же мындай эң коштоочулар. күтүлгөн жылдыз чыкканга чейин Ооба. баягы бирөөлөр чыгып элди алаксытып туруш керек. Баштап бериш керек. Ошо анан биз ошо алаксыт андайга ырларым бар болчу, ошо алаксыта турган ырларым бар болчу. Ошолорду ырдап келгенбиз. Ошондо сагынганданы биринчи чыгарып туруп ырдап, анан кийин ошол жактын өздөрүнүн жергиликтүү радиолоруна таштап кеткенбиз да. Анан 2 жумадан кийин Мирбек Иманбековдун концертине кайра бардык да. Барып анан кийин сахнада Кайрат Примбердиев десе эл билбейт да, унчукпайт. Бирок ырымдын биринчи ноталары башталганда эле деп кыйкырып атпайбы? Көрсө ыр Ким экенин тааныбайт, бирок ыр элге сиңип кеткен. Ооба, ыр хит болуп кетти. Оозум ачылып мен көзүм тосуп ушундай да болобу дечи. Биринчи жолу эми эмоциялар элестете бериңиз ошол моменттеги. Жаш баласың өзүң дагы. Элдин колдоосу ушундай болот турбайбы деп. Андан деле сүрдөпчү, бирок ошол колдогон сүрдөп, бирок ошол эле учурда баягы канаттанып мындай бир көтөрүлүп, ушундай болот экен деп аябай ыраазы болуп элгечи. Сагынган ырдап бүткөндөн кийин дуу кол чабып сууранабыз десе мындай берки баягы концерттин жылдыздары Мен дагы жылдыздардын катарына кошулдумбу деппи? алар сахнанын артынан таң калып мындай көздөрү тостоюп карапчы, жылдыз болуп кеткен турбайбы деп. Ушундай болот. Бул ар бир чөйрөдө мындай көрө албастык ичтарлык бар да, эми аны моюнга алыш керек. Мен ойлойм бүгүнкү күнү биздин кыргызстандыктардын, кыргыз элинин эң биринчи душманы бул өзүбүз. Аны өзүбүздүн ичинде көрө албастык. Кайрат Примбердиев элге таанылып, Примбердиев Кайрат болуп келатканда көрө албастыктарга кандай мамиле кылып, кантип ошо менен күрөштүң себебинен сен жанында жүргөндөр эле сага кастык көрсөтөт да, сага ичтарлык көрсөтөт. Бирок эртеси күнү алар менен кайра иштешесиң, ошолор менен кайра мамиле курасың. Мындай кесип кое албайсың да. Аны көрө албастан көргөндөн кийинчи ошо менен Кайрат кантип күрөштү? Сен ошону кантип жеңип өттүң, кантип ошого көз караш болду? Мен мисалы бүгүн билем, Кайрат Примеров көрө алмастык баардыгы чогулуп алып туруп тиги автомат менен көрө албастык кылып атса да Кайратка бүгүн бара бир да. Азырбы? Ооба, анткени Кайрат бышты, бүгүн такшалды, мындай акыл эсине толду дегендейчи. Бирок ошо жаш кезектеги тажрыйба кандай болду? Ошону кантип жеңип өттүң? Эми мындай да, менин оюмча бул ошол жанагы көрө албастык деген, ошол ичтарлык дегендерди эми ачык кылбайт да эми адам. Бирок билинип калат. Анан мындай көз көрүнө кылбайт, бирок мындай билинип турат. Анан кийин ошон үчүн сен деле ошол байкап атканыңды билгизбейсиң да. Бирок ким кандай көз карашта экенин байкап жүрө бересиң да. Мен случайымдачы мисалы үчүн. Бул мындай экен, так деп мындай список түзүпчү. Галочка коюп коюп. Галочка коюп коюп деген сыяктуу. Анан кийин эми мен мындай билбейм, менин оюмча аябай деле мончалык кастыкка чейин барган жокпуз да эч ким менен. Себеп дегенде бул биринчиден мен мүнөзүм ошондой, бирөөлөр менен душман болбойм. Баары менен тегиз мамилемин, ошон үчүн антип бирөө менен кастык кылган жокмун да. Өзү ошол кезде өзүңүз байкап өткөндөй ошол 2005-терден баштап 2010-дорго чейин шоу бизнесте бир ушундай бир сыяктуу кызыктуу көрүнүштөр бар болчу, Жарылуу болду да, бир мындай баары бир маал дүү деп чыкты дагы. Жанагындай нерселер болду да. Ошондой нерселер, ичтарлыктар болуп кетти дагы, бирок Суперинфо бир тууганыбыз ага жардамчы, көмөкчү. Ортодо отко эме кылыппы, май чачып. Бирок бара-бара мен байкадым да, бара-бара өзү мындай акылмандуулук кылдык окшойт да баарыбыз элечи.
канчалык талаша турган эчтекебиз жок. канчалык мындай бир ичибиз таарып атса деле бир элбиз. Ошол баарыбыз эле бир элге кызмат кылып атабыз. Баарыбыз эле бир элдин улубуз, кулунубуз дегенди түшүндүк окшойт да бара барачы. Анан кийин ушинтип отуруп бир мындай андан көрө албастыктан барып туруп анан достук мамилеге өтүп кеттик го эмнегедирчи. Ооба. Тааныштык мүмкүн Сүрүлүштүк, сүрүлүштүк, журулуштук. Башында жашыраак дагы болчубуз. М. Анан жаш кезде эмоциялар бар дегендейчи. Ушундай болду. Мен бирок мындай өзүмдүн тарыхымда бирөө менен мынчалык душмандашып деле кеткен жокмун. Кичине болуп калчу, таарынышып калып, анан сүйлөшпөй коюп, учурашпай коюп, ушундай болуп калчу эле го. Ооба. Анан ичиңен же болбосо тиги мындай башкача учурашып калыптыр, эмне мындай эме бир аз акча болсо эле неметип калганбы Керсейип деген, калыптыр деп, керсейип калыптыр деген ушундай бир сөздөр болуп калыпчы. Анан кийин мен ошол мындай адамдардын арасында башка бирөөлөр жөнүндө ошондой сөздөр болуп атса, мен өзүмө сабак катары канчалык бийик болсоң дагы эл менен болгонду унутпаш керек экен деп сабак катары Ошончо ылдый болду э. алып берчим да. Анан кийин ошон үчүн мындай баары менен тегиз учурашып, ай кандайсыз, жакшысызбы деп ошондой карманчым да өзүмдүчү. Тиги мүмкүн пайдалуу болуптур эртеңки Кайрат Прембердиевтерге, Мирбек Атабековторго. Токтогул Сатылганов учурундагы аябай чыгаан инсандар чыккан да. Комузчу болсун, акын болсун. Анан мисалы Токтогул Сатылганов бир жерге барганда ал күй ойнойт эле, ырдайт эле. Анан бир мыкты комузчунун комузунун толгоосун көрүп туруп, ошол жерден айтып туруп, ушул күндөн баштап сен күй атасы бол. Мен бул күүлөрдү ойнобойм деп. Ушунча мындай бири-бирине болгон урматы. Мисалы мен деген Токтогул Сатылгановдун ты чё деген түшүнүк жок. Ооба. Кайрадан бирөөнү көрүп, ошонун күүсүнүн толгоосун угуп эле, ушул күндөн баштап мен бул күүнү ойнойм, сен күү атасы болдун деп мындай өзүн мындай пас кылып, өзүн ылдый кылып тигини көтөрүп койчу экен да. Аны ойлойм, бүгүнкү күнү эгер Кайрат Прембердиев дагы деле элдин оозунда болуп, эстраданын алдындагы инсандардын бири болгону, ушу сен адамгерчилик, кичпейилик болгонуңдун эсеби болбосо, элестет, Кайрат Прембердиев любой эфирге барып, любой студияга барып, концерттерге барып, менден башка эч ким жок, мен эле кыймын дей берсе, күйөрмандар эмес, коллегалар деле, кесиптештер деле айтмакта тим эле койчу депчи. Ошого демек бүгүнкү күнү жөн гана таланттын ээси эмес, бир кандайдыр бир даражанын ээси болуш, бул сенин адамгерчилигиңдин, сенин тарбияңдын айтып өткөндөй аяштанын дагы мындай гени себепкер дейм да. Эми Кайрат бүгүнкү күнү үйлүү жайлуусуң, айдаган машинең бар, алган айлыгың бар, үй бүлөңдү өзүң багасың, эч кимге көз каранды эмессиң, бирок ачка күндөрүң жөнүндө кеп кылалы. Ооба. Мүмкүн бүгүн бир эртеңки күн ийгилик жаратам дегендер жөө жүргөндөр бар, троллейбус менен жүргөндөр бар, же нанга акчасы жоктор бар. Алар эми мен качан жылдыз болмок элем деп таланты болсо дагы талантын сандыкка басып алып өзүнө ишенбей отургандар көп да. Бирок ойлойм, Кайрат Прембердиевдин басып өткөн жолун укса, демек бул да ошондой жолду басып өткөн турбайбы, бул жөн эле туруп болуп калган эмес турбайбы деп аларга дем күч болот да. Мен билишимче сен Бишкекке келгенде тууган уруң жок, таанышың жок, акелериң жок, акчаң жок. Не кылып оокат кылып, не кылып өзүң багып кеттиң? Ар кандай жумуштарда иштегем. Мисалы. Тайкем бар болчу бул жерде. Анан ошол тайкем стройкада иштечи, курулуштачы. Ошолдо бас мен менен стройкага иштейсиң дептир, анан кийин Кирпич ташыдың. Кирпич ташыдың, жана бар го, тигини алып бер, буну алып бер деген ошолго иштечим да. Андан мурун бир эки күн эле иштеп калдым тиги эмеде, пекарнядачы, набайканада. Бирок ал жак болбойт экен, ичи ысык, эле банядайчы. Анан ошон үчүн стройкада иштеп, анан кийин бир эмеде компьютерный, ал кезде компьютерный клубтар бар эле го, балдар отуруп алып Counter Strike ойношуп.
ошол жерде администратор болуп дагы иштедим. стройкадан кийин ал сонун жумушта. Ооба да, ал жакта мына тиги компьютерим өчүп калды, күйгүзүп койчу дейт, барып күйгүзүп берип коесуң, болду, кайра келип отура бересиң, өзүң дагы ойнойсуң. Ошентип эле ар кайсы жумуштарда иштеп жүрмүн. Анан кийин бир жолун таптым, бул бала ырларды жаттап туруп кафеге барып ырдаш керек экен дегенчи. Ал ой каяктан келди? Ал ой мен тегерегимдегилер менен баягы ал кезде мен уже сахнада ырчы болуп чыгып баштагам да. Ошол кез болчу. Көбүнчөсү ошо Ралия барго. Ралия. Ралия. Билет экенсиз. Чогуу иштешкенбиздар. Ошо Ралия, сен үнүң сонун, сен мындай эме бир жакта иштейсиңби кафеде деп атат. Анан мен кафеде иштейт дегенди элестетчү эмесмин да, ырдапчы. Ошентсе болобу десем, конечно, сен жаттабайсыңбы ырларды, мындай Америка эме англисче, ар кандай ырларды, орусча ырларды жаттап туруп кафеге ырдабайсыңбы деп айтса, анан кийин мындай ишеним пайда болду. Үнүң Стив Вандерге окшош экен деп койду дешечи. Ал эле мындай мотивация берип койду да, десе, деп мен өзүм тим эле Стив Вандер сезип барып, анан кийин ырларды жаттап баштадым. Ошентип жаттап анан жанагынтип эме кылчу элек го, тиги талмуттарды чогултуп, ырларды жыйнагы, ыр жыйнактарды чогултуп алып, мини дискке минусовкалар көчүрүп, ошентип барып кафеге ырдап баштадым. Биринчи кафе кайсы эле? Эң биринчи. Азыр эме болуп калбадыбы, Магистраль. Ошол эски Новая дорога деп койчу илгеричи. Ошо эски болчу жол, ошонун боюнда Тбилиси деген кафе бар болчу, грузинский кухня. Ошол жерде ырдачым. Ал жерде азыр чоң этажга турат, бузулуп давно. Ака кирип барганда эле ырдайсың кел деп жумушка алдыбы, андай эмес да менимче. Ал жерде Ильич байке деген Тамада байке иштечи. Ильич Шамбетов. Ошол келинчеги менен иштечи. Анан кийин ошо Ильич байкеге барып таанышып, анан кийин сен сагынганда деген жана ошону ырдайсың деп ал кезде таанымал болуп калдым. Ооба, үнүң жакшы, репертуарың барбы? Ооба деп 4-5 ырым бар да. Болбосочу 4-5 ырым бар. Кана ырдачы да, аны ырдасам амели болот экен. Бирок аз экен ырларың, давай жатта, дагы көбүрөөк ырлар жатта деп. Анан кийин ошондо башталды, анан ыр жаттамай түндөп күндөп эле. Сен кичинекейиңен орусчаң жакшы беле? Ооба, биздин айылда орустар көп болгон. Англисче 0. Англисче 0 эле болчу, ошо ырлар аркылуу жаттадым. Ошо айтам да, англисче ыр жатташ мындай кытайча эле жаттагандай эле болдум да. Ооба, анан мынтип тиги угасың го, кассетаны угуп келатып туруп, бир сабын угуп туруп, токтотуп, анан ошону орус тамгалары менен жазып алып, анан окуп көрүп, кайра коюп туруп угуп көрүп, салыштырып көрүп, ушинтип жаттачым да ырлардын. Анан бара жанагы YouTubeга эме кылып, анан YouTube'да алдына сөзү чыгат турбайбы деп, анан сөзүн ошол жерден жазып алып, ушинтип баштадым да. Анан курска бардым, атайын англис тили курсуна. Барып 6 айдай окудум. Тамга тааныйын деп. Тамга тааныйын, өзүм бир ырдап аткан ырларым түшүнөйүн. Себеп дегенде мен үчүн мындай бир ал принципиальный болчу да, эмне жөнүндө ырдап атам. Себеп дегенде ырчы деген эмоциясын ыр аркылуу чыгарат да. Сен англисче ырдап атасың, бирок эмне жөнүндө ырдап атканыңды түшүнбөй эле ырдап атсаң, анда угарман деле мындай бир сезбейт да, сезим жок ал жерде. Анан ошол сезим болсун, ортодо контакт болсун деген максатта атайын англис тилин үйрөнүп, жеткиликтүү кылыр дайын да. Жеткиликтүү кылып, анан образ бериш, анан my heart десе, my heart дегендей болчу, жүрөктү кармап. My heart дебейчи. Ошентим да, анан кийин атайын барып англис тилин жаттап, үйрөнүп, анан ырларды жаттап баштагам. Биринчи англис кайсылары болду жаттан? I just go to say. Ралия Стив Вандер деген да. Ооба да, Стив Вандер деген да ошо. Биринчи айлык канча болду эле ошо эмеде, Тбилисинде? Акта күнүмдүк айлык берет эле да кафелерде, менин билишимче. Ооба. 100 сомбу, 200 сомбу, ушундай болгон болсо. Каяка короттуң ошону? Азыр аны эстей алам. Мен биринчи айлыгым 20 сом болгон, ошону 10 сомдо кола алгам да. Мен жол киреги коротком. Үйгө аны продукт алып келгем. Ал эме балдар менен квартирада жашайбыз да, чогуу. Анан кийин берки балдар ар кайсы жакта иштейт. Анан кийин күнүгө эле бирдеме алып келишет да. Анан мен да уялчым да, анан кийин кой деп, анан ошондо
пакетке толтура тиги эмелерди, Майда сэндвич, чыгат, мендвич, майонез, лепешкаларды алып келип дюшестерди салып келгем. Үйдөгүлөр бактылуу. Үйдөгүлөр какең мына иштеп баштады дешип, анан кийин ошентип бара анан кийин иштеп кеттим. Апама биринчи жиберген акча кайсыл акчадан болду? Ал тиги курулуштан Айлык акча алганда, болгон. 1,5 миң сом. Ушу бир 2 жума иштеп анан 1,5 миң сом. Ал кезде 1,5 миң сом деле аябай чоң акча болчу. Ал $150 болчу да ал кезде. Ал Азыркы кездин менен. курсу ошондой болчу. 1,5 миң сом $100 болчу. Ооба. Анан кийин ошону эсимде бар. Эң биринчи 1,5 миң сом колума тийгенде деп барып туруп анан кийин 200 сомго кроссовка алып өзүмө аны укмуш эле тандап кечкери ал өзүмө жагып эле. Бирок 200 сом кымбатыраак экен деп аны соода 300 сом беле аны соодалашып отуруп 200 сомго түшүрүп алып, анан калган акчаны ошондо 1300 сомду эмеге салып, конвертке салып, анан кийин сотовый телефондагы меники жок болчу. Ал кезде эми элдерде бар болчу, чыгып калган болчу. Кател, Мател, Бителдер, бирок менде жок болчу да. Анан жана почтамттар аркылуу сүйлөшчү керек го. Заказ кыласың алдын ала саат мончага деп. Анан ошончо да апам тиги айылдын почтасына келип калат. Анан кийин чалам дагы. Апа, азыр мен вокзалга барам, 1 сааттын ичинде барып туруп анан конверттен сизге акча салып жиберем, тиги таксист неме кылып деп сүйлөшүп. Анан ошентип таксисттен салып жиберген элем да. Конвертке эме кылып, жоготпоңуз, апама берип атам десем. Ачык эле айткам, ичинде акча бар депчи. Бирок өзүңүзгө алып койбоңуз. Ал анан кийин эми ал таластык өсүн эле кишилер да, анан кийин болду врачка эметпе, кейбе деп. Анан кийин алып барып бериптир апама. Не дейт апам ошондо? Эмне? Аябай кубанган, үйгө май чай алдым деп. Менимче ар бир ата эне жөн эле баягы баласы тамтаң басса деле сүйүнөт да. Бирок ошо баласы бакканын көргөндө андан бактылуу ата эне болбосо керек да менимче. Бүгүнкү күнгө чейин эле жаным алтыным деп аябай эзиле берет да. Жаным алтыным деп эле ушинтип. Анан ошондо дагы телефондон чалып эме кылып, алдым акчаңды, жаным десе сен акча таап баштадың деп аябай сүйүндү эле да апам. Да шүгүр. Кайрат, Манасты манас кылган Каныкей деген сөзгө мен ишенем да. Манас атабыз кандай баатыр болбосун, кандай айкөл болбосун, бир келес оокатын алып алганда менимче хан болмок эмес да. Биз Кайрат Пиримбердиев үйлөнгөнгө чейин бир Кайратты билем. Бирок үйлөнгөндөн кийин Кайраттын деңгээли мондо өсүп кетти да. Демек, бул түздөн түз сенин жашооңдо Каныкейге байланыштуу. Ошо жөнүндө кичине ачыктап бербейсиңби? Мисалы, элдердин көбү сен жубайың экен эмес, мындай башка өзүнчө бир инсан катары да тааныйт экен да. Продюсер катары, музыкальный эксперт катары, ар кандай конкурстардын уюштуруучусу катары тааныйт экен. Бирок ошол айым сен жубайың экенин көптөр билбейт экен да. Каяктан тааныштыңар, кантип ошо кишиге жолуктуң, ошо кишинин сен жашооңдо ролу? Жубайым дагы ырчы, ошо кафеде ырдайт, бүгүнкү күнгө чейин. Анан кийин ушинтип эле жүрүп таанышканбыз, кафеде жүрүп. Ал кезде ошо Советский көчөдө бир кафе бар эле. Ошол жерде Шола деген. Ал авторитетный кафе эмес беле. Акта Ирина Шот ырдаган, акта кыйындар чыккан да, Марсель ырдаган. Анан ошол жерде ырдаган кыз экөө курбу экен көрсөчү. Мен коллегам да, анан мен ырдап атсам бүгүн подружкам келет деп калды. Анан кийин деп мен сахнада ырдап атсам келди. Аны эшиктен кирип келаткан ошо бүгүнкү күнгө чейин унута албайм. Мындай чоң эки көзүнчү. Көздөрүн эле көргөм да, мындайчы деп. Аябай мындай татынакай кыз экен деп мындай. Анан бирок эми ошо эркектер ушундай болот го. Мындай сүрдөнүп кетет го дароочу. Анан тааныштырды, таанышып алгыла деп. Анан ооба тааныйм деп, ал эле дагы анда деле ошондой ачык мүнөз болчу, аз деле ошондой. Сагынганда деген ырыңарды угам, мен уккам деп ошентип. Анан рахмат деп эле ошо мен сүйлөй албай элечи, мындай сүрдөнүп эле. Баягы шадыраңдаган мындай уялбаган Кайрат жок, уялып калган момоюп телефонду чукулап ылдый карап отуруп калгансың. Анан ал күнү алар мейли деп тарап кетишти.
кийин дагы бир жерден жолугуп калдык, анан коллегабыз ырчы болуп анан ырлар жөнүндө сүйлөшүп уже мындай сүйлөшүп баштадык да. Мен бул стиль жагат, мага бул стиль жагат, анан вкустарыбыз ырларга болгон тиги табитибиз да окшош экен. Жамираквай десем, ой сен да Жамираквайды угасыңбы деп элечи. Анан Майкл Джексон десем, Майкл Джексон мен аны бала кезимден угам деп эле ушинтип баягы мындай табиттерибиз окшош болгон үчүн жакшы сүйлөшүп баштадык. Анан кийин мен Казакстанга андан мурун 2011-жылы барып иштеп келгем бир кафедечи. Ошол кафе кайра чакырып калды да меничи. Мен Бишкекте жүрсөм, келип ырдабайсыңбы деп, анан макул деп барсам, ошол жакта музыкант болуп иштеп атыптыр. Мен келинчегим эле. Ой кандайсың деп, анан кийин экөөбүз ошол жерден дос, аябай жакын дос болуп кеттик биринчичи. Дос болуп, коллега да болдук, иштештик. Анан кийин Актау шаары Казакстанда. Ал жерде ошо биздин Кыргызстандан барган ырчыларды, музыканттарды баалачу да эмнегедирчи. Барганда силер ака мындай орто ырчы барган көргөн жокмун. Жалаң кыйындар бар. Ошо мүмкүн ошон үчүнбү. Анан кийин жалаң Кыргызстандан келген ырчыларды бир 3 комнат батирге жашатып койчу да. Эми ал кезде 20-дан ашкан, баарыбыз эле чоң. Анан бир комнатасын кыздар ээлейт, анан кийин бир комнатасын балдар ээлейт деген ушундай болуп жашайбыз. Анан кийин ошондо баягы бир үйдө жашап калгандан кийин анын үйдөгү оокатка кандай экенин дагы көрдүм да. Тирликечи. Анан кийин карап деп мындай баалай баштадым. Анан кийин эметерчи, азыркыга чейин күлүп беребиз ошончу. Сен домохозяйственная турбайсың десем эле ооба деп, анан кийин тамак бышырып берип эле мындай кийин мага өзгөчө мамиле кыла баштады да, мен мындай байкап. Анан кийин жүрбөйсүңбү экөөбүз базарга барып кийинип келели деп эле ушинтип, анан базарга барып тиги ошол жактын жанагындай чоң торговый эмелери бар го, ошол жакты кыдырып жүрүп баштап, анан киного чогуу барып деп эле барып ошентип жүрүп, анан мен 14 февраль күнү анан сөз айттым да мен. Мынтип жүрө бергенибиз болбойт, жигит кыз бололу деп ушинтип айтсам, анан кийин макул болду. Ошону менен экөөбүз сүйлөшүп баштадык. Кайсы жылы үйлөндүңөр? 2013-жылы үйлөндүк. Ал жактан 2012-жылы иштегем. Анан кийин 2013-түн башында мен экөөбүз бир нерсе болуп урушуп кетип, анан кийин болот да урушуп кетип мен кетип калгам. Бишкекке кетип алып, кайра бир жумадан кийин мен сенсиз жашай албайм деп телефон чалып, өзүм барам, кайра Актауга барам десем, мен деле жумушту бүтүрдүм, мен Бишкекке келем деп калды. Келип бирок таарынып жүрдү. Сүйлөшпөй. Анан кечкери артынан чуркап жүрүп, анан өзүм анда көлдө иштеп аткам. Бияктагы тиги иниме айтып, анан кийин чоң букет роза бердирип жибердим. Анан ал барып түкүлдөтүп туруп, эшигин ачар мен колуна берип туруп качып кетти. Анан розага конверттин ичине жаздыргам да. Сен сен тиги эмең почеркиң начар, гүл сатып аткан кызга жаздыр депчи, андагычы дайындап жакшынакай кылып жазсын деп. Анан кийин ошо колун сурап, ошол конвертке колун сурап жаздыргам да, мен жубайым бол депчи. Анан кийин аны телефондон экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз, дук жетпейт. Бирок аны айтпайм да. Анан ал ошентип эле отуруп, анан тиги мен билдим да, ал тиги врачка мага чалды да, гүлдү чыштап кеттим депчи. Дегенден кийин эле жарым сааттан кийин эле чалып эле аябай толкунданып атат да. Бул ушул чынбы деп атат да. Ооба десем, мен макулмун деп. Ошентип анан кийин мен келе калдым. Келип аябай экөөбүз ошол күнү свидание болуп деген сыяктуучу. Болсун. Апам кандай кабыл алды? Апам тандооңду. Мен жана Актаудан экөөбүз урушуп анан кетип калганбыз деп атпаймынбы? Бирок ошо урушканда деле мен сумкамды жыйнап берген, мен кетип аткандачы. Ошого карабайбы? Ошого карабайчы. Узатып, Анан кийин мындай да обычно мен бир жака барып гастролдоп келгенден кийинки сумкамдын абалын билет да апамчы. Кийимдеримди тыгып, болтосторумду баарын бүктөп тыгып туруп эле келчим да. Анан кийин даже мен кыз менен сүйлөшүп жүргөнүмдү айткан эмесмин апамачы. Үйгө келип сумканы таштасам, сумканы ачып көрүп туруп, ушу кызга үйлөнүшүң керек деди. Анан кийин сиз каяктан билдиңиз десем, сен сумкаңды өзүң
жыйнашың эле. Бул бир кыз жыйнап берди да сага. Демек кызың бар экен деди. Ооба десем. Эми сезет да энелерчи. Кызың жыйнап бердиби дейт. Ооба десем. Ушул кызга үйлөнүшүң керек экен. Аябай сага кам көрөт экен карчымына деп. Анан кийин ошондо көрө элек жатып батасын алыптыр да. көрө элек жатып. Ушундай болгон. Мен азыркы күнгө чейин көп инилериме айтам да. Апаң тандап берген кызга үйлөнсөң жаңылбайсың депчи. Демек апам тандап бериптир да. Болбосо экөөң таарынышып жүргөн мал. Ошондо таарынышып жүргөнбүз. Мен келгенде деле болду, мен сүйлөшпөйм деп келгем негизичи. Анан апам ошол сөзү да кайра мага бир мындай түрткү болду да, деп мындай ушул кызды алышың керек экен деди да. Кыз менен сүйлөшкөнүмдү билбей турупчу. Эми экөөбүз мисалы агайыны болуп жүрөбүз, бирок мен Элянын сага кам көрүп, сага ушундай тикесинен тик туруп, жан дили менен берилгенин Россиядагы конкурстан көрдүм да. Менимче ошол кездеги бир гана кыргызстандыктар эмес, ошо сен россиялык, казакстандык, өзбекстандык, грузиялык уярмандарың көбөйүп кетти да. Сага балет этип, сага жан үйрөгөнчү. Ошолордун бардыгынын Элянын сага болгон мамилесин көрүштү да. Ошол дагы бир мындай ал күйөрмандар мага күйөрман болуп кетишине дагы бир себеп болду окшойт да. Анткени Эля ыйлап жүрбөдү ал кездечи. Бүгүнкү күнгө чейин мага баягы жолуккан адамдар айта берет да, сен келчең ыйлаганда биз да ыйлаганбыз депчи. Анан кийин эми эмоциялар берилет го, мындай өтөт го, анан кийин ошентип Эля эми бул сиздер эми мен бир жагын айтып берейин. Бул сиздер телевизордон көрүп аткан сырткы эле көрүнүш да. Чет эле да. Ооба, чет эле да. Үйдө эми мен айтпайм, үйдө ичип келип сабап, анан тиги түнү менен достор менен жүрүп, анан ошонун баарына чыдап атат дегеним эмес. Бирок мен башка өзгөчөлүгүм бар. Бул мен мындай кандай десем, мындай да мен күлүп жайнап жүргөнүм менен көп учурларда мен мындай стресске, анан кийин депрессияга кабыл алынам да. Таасирлүүмүн да. Жана өзүңүз эфирден тышкары айта кеттиңиз го, эме көз тигенге мындай бир эмесиңби депчи. Эмнеге бат көз тиет деп. Бат көз тиет деппи. Ал билбейм, мындай өзү чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү ошондой болобу, сезимтал болобу, анан кийин ошондой депрессияларга, стресстерге аябай бат кабыл болом да. Анан өзүмө кирип кетем. Чөгүп кетем кээдечи. Сыртка билгизбейм эми. Ал мен кесибим да, профессиям, сахнада иштөө мен кесибим. Бул менимче жалгыз гана мен эмес, көпчүлүк актерлордон деле байкасаңыздар болот. Жашоосунда мынтип жүрүшөт дагы, анан сахнада роль катыра ойноп коет дагы. Нары барып ыйлай берет да. Бери карап күлүп, нары карап ыйлап дегендейчи. Эми биз адамбыз да, жашоодо ар кандай өйдө ылдый болот. Ар кандай эшиктерди сүзөбүз дегендейчи. Тоого чыгабыз, өргө түшөбүз деп ошентип отуруп, анан ошонун баары адамдын психикасына таасир берет. Анан кээ бир учурда мен ошентип депрессияга кирип кетем. Ошонума да чыдайт да. Мен кирип кеткен кезде мен сүйлөшпөй калам. Эч ким менен сүйлөшпөй, Эля менен, балдарым менен сүйлөшпөй калам. Үйдө эле отуруп калам. Монтип эле мындай өзүм менен өзүм болуп, оюм менен болуп, ошол ойлорумду ойлонуп, келечекти ойлонуп, өткөндү ойлонуп, бүгүнкү күндү ойлонуп, кантем, каяка барам, кандай кылам деп план түзүп каласың го кээде. Ошондой учурларда дагы чыдайт да. Анан кийин жүрчү бияка баралы, жака баралы, мынтеличи дейт. Десе деле бар өзүң барып келе берчи деп коем кээдечи. Мейли деп ошого деле чыдай берет да. Анан ошондо дагы колдойт да. Мындай мейли өзүң менен өзүң бол деп таштап койбойт. Мүмкүн мындай кээ бир аял мындай ошондой учурларда кандай десем, башка жактарга кызыгып кетип калмак болуш керек да. Сен чөтө кызыгы жок болуп кеттиң депчи. Мени эми аял кишини ар бир алып чыгып туруш керек го. Киного алып чыгып туруш керек, кафеге алып чыгып туруш керек деген сыяктуу. Көңүл буруш керек, кийим алып берип туруш керек. Кээде мен ошентпей коем да, өзүм менен өзүм болуп кетем. Ошондо деле мындай чыдайт. Анан кийин ошондо деле ыйлап кетип калбайт мындайчы. Анан кийин ошондо колдойт да, мынтипчи. Анан кийин ошондо ар кандай сөздөрүн айтат. Анан мен жанагы заслугаларым айтат. Эмнеге кейип атасың? Сен мындайга жетип атпайсыңбы? Мындайга ушул сага жетиштүү эмеспи деп. Деп чын эле ойлонуп калам да. Анан кийин тооба дечи, ошо ал колуңда бар нерсеге кээде биз баягы колдо бар алтындын баркы жок дейт го.
тиги аны башка дагы нерсени каалай беребиз да. Бияка ыраазы болбойсуз. Бияка ыраазы, колдоого ыраазы болбойчу, ушуга ыраазы болчу деп ошондой сөздөрүн дагы айтат. Анан кийин ошолорду угуп мындай деп ойлоном да. Анан ыраазы болом. Сен болбосоң билбейм мен. Эмне болуп Чөгүп кетти. кетип. Ушу депрессиянын артынан дальше кетип калмактын болуш керек деп ойлой берем да. Кармай берет да, мынтип кармап турат мени. Мен бир интернеттен бир нерсени көрдүм. Мүмкүн сага дагы биздин көрөрмандарга дагы бир пайдалуу болот деп ишенем. Депрессия дегенде мындай экен да, баягы бул ой санаа да. Адам ой санаага батып кетет да. Мисалы, кол кармасаң муну. Колуң түз кылып карма. Жок, ошо бир колуң түз. Канча салмагы, мисалы. Мында канчалык көп кармаган сайын оорлошуп баратат. Азыр канча бу? Азыркы салмагы оюңча? Менин оюмча 300 грамм. 300 грамм. Азыр жарым сааттан кийин канча килограмм болот? Монтип кармап тура берсемби? 5 килограмм болот. Тонна болот, тонна. Тонна, Кайрат тонна болот. Бул мындай экен. Биздин көрөрмандарга, мен өзүмө деле бул сабак болсун. Качан биздин башыбызда бир ой болуп, проблема болсо, биз ошону мынагу графинди кармаганда кармап турсак, оюбузда, жүрөгүбүздө бул оорлошкондон оорлошот, жеңилдебейт. Биз ой менен, санаа менен, күйүт менен муну жеңилдете албайт экенбиз. Бул болду. Колуңа гана күч келет. Акыры аягы таштайсың. Ошого туугандар, жашоодо сыноо болот, өйдө ылдый болот. Кудайга шүгүр, Кайраттын жубайы бар экен. Ошо графинди колунан алып кое турган. Алдынан мынтип Же болбосо алдынан сүйөп тура турган. Анан эми сиздердин жашооңордо мүмкүн бүгүнкү күнү Кайраттыкындай жубайыңар же жолдошуңар жок болуп, өзүңөр менен өзүңөр болуп кала турган болсоңор, эң башкысы, эң жакшысы ошол ойду баштан алып коюп, ошо графинди ордуна коюп коюш керек экен дагы, жашоону улантыш керек экен. Ошого мен баарыңарды чакырат элем. Стресс болуп, ойлонуп, ой жүгүртүп, акыл менен чечилбейт экен. Бул бир гана ошо нерсени таштап коюп туруп, өзүңүн тагдырыңда көрө турган нерсеге жакшы үмүт коюп туруп, кийинки кадамды коюп кете берсең, баягы баскан сайын жолуң жакындайт го. Ошондой экен да. Ошого бизге ар бирибизге, мен өзүмө дагы бул сабак болсун. Проблема, стресс дегенди биз таштаганды үйрөнөлү. Эле алдагы адам. Мүмкүн анын стресс болуп калган учурунда сен кандай ага көмөк бересиң? Массаж жасап берем. Башын ушалап берем. Ошо менен чечилеби? Ошол көбүнчөсү ошол менен. Анан көбүнчө ошо экөөбүз баягы мындай кыжыңдашып кеткен кезде ошол массаж менен чечем да менчи. Акырын тийип, жанына келип, анан кийин бул жактарын ушалап баштасам. Алдайын деп атасыңбы мени деп. Билет да алданып каларынчы. Азыр даяр эмесмин алданганга деп коет. Мейли деп коем. Нары басып кетип калам. Анан кийин кайра бир аздан кийин келип, мынтип укалап баштасам, анан кийин чета алдайын деп атасың окшойт, мейли деп анан кийин. Башын укалап берем, бул жактарын укалап берем. Ошентип таарыныч чечилет да. Анан ал деле албетте ойлонот, стресс болот. Анан кийин ошол учурларда сүйлөшөбүз көбүнчөсү. Ал айтып берет. Аны мына ар бир адам көрдүңүзбү? Өзүнүн эмеси жолу бар экен да, чече турган. Кээ бир адам ойлонот, ичине кирип кетет. Кээ бир адам сыртка чыгарат. Айтып берет. Эле ошо айтып берет да мага. Мындай деп курбулар менен бир нерсе болуп калса, же жумуштан бир нерсе болуп калса, ошону айтып бере берет. Анан мен бөлбөйм, жөн эле угуп берем. Мынтип угуп, анан кийин шумшук десе деп мындай колдопчу. Бирөө жөнүндө мисалы үчүн жумуштан бирөө маанайын бузуп койсочу, эмнеге мага чалып койгон жоксуң ошондо мен бармактын деп. Ушундай сыяктуу кылып мындай колдоп турсам, ошону угуп бергеним үчүн эле мындай жеңилдеп калат да, сүйлөп тур, анан кийин эс алып калат депчи. Кудайга шүгүр. Но үй бүлөлүк жашоодо чыгармачылык, көптөрүнүкү үй бүлөлүк жашоодо
кээ бирлердики үйлөнгөндөн кийин чыгармачылык өсөт. Мен айтып атпайбы, мен мисалы сени үйлөнгөнгө чейин бир кайратты билет элем, бирок үйлөнгөндөн кийин сенин деңгээлиң мындай бат өсүп кетти да. Ошого мисалы эл анан сага болгон чыгармачылыгыңда салымы эмнеде? Экөөбүз тиги Актауда ошо сүйлөшүп, даже сүйлөшө элек болчу, анда дос болуп жөн эле мындай коллега болуп жүргөн кезде элечи, мен сенин менеджериң болом дейт да. Анан кийин десем, сен үнүң укмуш, эмне кылып жүрөсүң биякта Казакстанды ырдап? Сен деген Кыргызстанга барып, өзүң ырларыңды чыгарып, хит кылып ушинтип чыгышың керек да. Сеникиндей үн менен монтип кафеде ырдаган болбойт деп айтса, анан кийин мындай таң калгам да башындачы. Деп анан кийин ошол айтканы чын эле мындай ишке ашпадыбы, мындай карап келсечи. Ниети орундалып турду. Ниет орундалып, анан кийин келгенден кийин ушинтип чыгармаларды чыгарып баштадым. Анан чогуу ал эми өзү чыгармачыл адам болгондон кийин, музыканы сезе билгенден кийин угуп көрөт. Анан кийин жакты, жакпады, же болбосо мындай бир бул жери мындай экен, тигиндей экен чогуу эле кеңешебиз да ошонучу. Анан клиптерим көбүнчө жанагы ал эмеде институт искусствода окуп калды да, бир эки жыл окуду, анан кийин баягы боюнда бар болуп калып окууну таштап койгон. Эмеге дагы режиссерлукка дагы окуган да. Анан клипти мындай тарталы, анан кийин бичилер мындай бийлесин, мындай кийим, анан кийин светти мындай деп ушундайларды жакшы билет да алчы. Мен клип жөнүндө башым оорубайт. Мен ырды чыгарам, анан ал ошол клиптин эмесин жазып, анан барып тартабыз да, мисалы үчүнчү. Мындай кыз болуш керек экен, анан ал кыз мынтип бийлеш керек экен деп эле элестете берет да, визуализациясы күчтүү экен да. Анан кийин ошентип ошол жагынан дагы салымы, мисалы үчүнчү. Сенин кадимкидей мындай жеңилиңди колдон алып, сен мындай башыңды оорутпай сен ырдап эле бер дейт экен да. Ооба. Кудайга шүгүр. Мисалы Кайрат эл аралык конкурстарга катышуу үчүн ошого татыктуу деңгээлдеги вокал болуш керек да. Ооба. Жөн эле мисалы мен жакшы ырдайт элем, өзүм ыр жазат элем деген деп барып эч кимди таң калтыра албайсың. Ооба. Ошо профессионалдык жаатта каяктан өсүп, каяктан өнүгүп, эмнени окуп, кимден машыгып дегендей. Эми ошол жанагы кафедеги такшалуу биринчиден. Бул анткен деген күндөн күнгө ырдап, Күнүгө 6 саат, 8 саат. Тренировка сыяктуу да. Ооба. Спортсмендердин тренировкасы сыяктуу эле кафеде ырдаганың машыгуу да. Анан кийин эң биринчи баягы Новая волна деген конкурска катышып калып, чогуу барбадык белең ошондо. Ошондо бир ырды даярдап, анан кийин бир мугалимге бардым. Ержан Мусин деген азыр каза болуп кетти, арты кайырлуу болсун. Ошол агайга бардым да. Ушул ырды мага конкурска даярдап бериңиз депчи. Кантип ырдашым керек? Ал оригиналын укту, ошого окшош кылып, же ушудан да жакшы кылып ырдашым керек дедим да. Десем, түшүндүм деп туруп, анан кийин ал менен иштеди. Ал фальцетный ыр болчу, жана эменин Земля, ветер, огонь деген Американын тобу бар го. Ошонун фэнтези деген ыры бар болчу. Баштан баштап аяк фальцет менен ырдалат да. Фальцет деген техниканы эми биздин угармандарга анан эмеден коюп коесуздар да, мындай. Чыйлап Чыйлап деп ырдалат да. Анан ал агай мындай приседание кылып отуруп, өзүнүн ушундай бир техникалары бар экен да. Отуруп туруп ырдайсың дейт да, ошол ырды, фальцетный ырды. Же болбосо 4-чү этажга чейин чуркап келип туруп, анан кийин дароо ырдап баштайсың деп дыханияны ошого көндүрүп атат да. Отжимание жаса дейт да. Элүүнү жаса деп. Деп анан акактап атсам башта ырды дейт. Анан ушундай сыяктуу бир секирип ырда деп мындай, анан кийин бийлеп ырда деп ушинтип эметти да. Сен кантип, кандай техникада фальцет болобу, же болбосо жана деп кырылдап атасыңбы, же болбосо чоюп атасыңбы нотаны. Кандай ырдап атсаң дагы эмең дыханияң бузулбаш керек, нотаңдын ары бери чыгып кетпеш керек дейт да. Секирсең алда секирип кетпеш керек. Секирсең алда секирип кетпеш керек деп, анан кийин ошондой техникаларды үйрөтүп баштады да. Анан кийин мынтип секирип ырдап, анан кийин отжимание жасап ырдап, ушундай бир эмелерди үйрөттү да. Анан кийин көрсө ошол кийин пайдасы тийиптир. Анан мен ошону кийин эмеден байкадым, Майкл Джексондон байкадым. Бийлеп атып ырдайт го ал. Ал айланып, секирип, жыгылып, туруп атып,
үнү үзүлбөйт да, бир калыпта чыгат. бир калыпта чыга берет. Көрсө ошонун жолу бар экен да, ошону кармамайчы. Аны мындай мээде кармайсың да, кандай кыймылдап атсаң дагы, кыймыл аракеттерди жасап атсаң дагы ошол мээ аркылуу нотаны контролировать эте бересиң да. Ошондой кылып эле агайдын дагы чоң салымы болду да. Тиги ошо новый волнанын Москвадагы отборуна барып, мен дагы сен дагы өтпөй келдик. Ооба. Арсен менен Айбек экөө мындай эки башка болуп, бирок ошол жактан экөө дуэт болгон. Дуэт Бишкек деп туруп анан экөө өттү да, Кыргызстандын атынан. Бирок тиги Ралия да чогуу барган да. Анан Ралия айтып атпайбы? Былтыр дейт, бир мындай Кудайдан жөө качкандар келген Кыргызстандан депчи. Мен дейт быйыл эм барам десем, Кыргызстан мен дегендер баары келип алыптыр. Ралия дагы бир өкүндү эле да. Мен дейт, мен чыгынып келсем баарыңар келип алыпсыңар депчи. Аябай толтур болуп барганбыз ошондо, 10 чактыдай ырчы бар. 12, 13 киши болуп барып, экинчи атаман жок, жалаң биринчи атамандар барганбыз да. Жалаң кыйындар бар. Анан эми баягы Арсен менен Айбек баарыбыздан мындай даяр бардыптыр. Ошонусу өтүп кетти. Мисалы, Кайратка мен ошондо да айткам, жанагы Назаренканын ырын ырдадың беле орусча? Ошону тим эле койсоң болмок экен деп мен бир аябай кейип калды элем сөй дегенде, ошол ыр мындай калыстар тобуна жаккан жок да. Останусь деп ырдадым беле. Анан ошодон келгенден кийин мындай кээ бирлеринин шагы сынып калды. Кайрып келгенде ошо арабыздагылардын көптөрүнүн шагы сынып калды да, экинчи конкурска барган жок эч жака. Сага ошол кандай таасир этти? Мисалы бардың, орунга илим мектебинде отборочныйга өтпөй калдың, кайра келдиң. Эмне болду ошондо? Себеби дегенде ошодон кийинки анан ийгиликтериңе баарыбыз күбөбүз да. Бул негизи жашоодо адамдар баарыбыз бирибизге себепкер болуп жашайбыз го эми. Ошондогу мисалы үчүн дагы бир мындай бир кийинки мотивация алганга мен бир себебим десем деле болот. Бүгүнкү күнгө чейин эфирден айта кетейин, Өмүрбек байкебиз, мына байкебиздин дагы чоң салымы бар да. Таластык өпкөсүн бир көтөрүп коеюн. Себеп дегенде сиздин бир ушундай бир касиетиңиз бар экен да, адам менен сүйлөшүп атып, анан адам ошол мисалы таланттуу адам болсочу, анын ичиндеги нукура түпкү талантын көрө билет экенсиз да сизчи. Ошондо сиз мени карап, Кайрат сен деген мындай, мен ошол жана Останусь деген ырды деп атпаймынбы, сен мындай ырларды ырдабашың керек экен. Сен деген шаңдуу ырларды, анан энергичный ырларды ырдап туруп, мен мына бүгүнкү күнгө чейин сөзмө сөз айтып бере алам. Кайрат келип кетти дегенде, баягы тойдо болобу, концертте болобу, монтип бомба жарылгандай болуп туруп, шаң болуп туруп, анан кийин сен кайра көзгө көрүнбөй жок болуп кетишиң керек. Эл сага суусап калыш керек деп айткансыз да ошондочу. Анан ошол сөз аябай таасир берген да мага. Анан мен аны кантип кылса болот экен деп. Ал сөз айтылды да. Ал бияка сиңди. Аны ишке ашырыш керек. Аны кантип кылса болот экен деп. Аны кимдер кылат экен? Ошондо аны сиз даже айтып бергенсиз. Андайды Джеймс Браун кылат. Андайды Майкл Джексон кылат. Мына ошондой болуп ырдасаң, ошондо анткени сен жүргөн турпатың, өзүңдүн энергетикаң ошондой экен. Грустный ырлар жарашпайт экен сага деп айткан. Анан кийин деп анан ошон конкурстан эмнеге сынган жоктун, ошол мен конкурс бүтүп өтпөй калып мынтип кейип отурган учурда айткансыз да ошол сөздүчү. Анан кийин анда мен кийинки конкурска шаңдуу болуп барам дедим да. Анан кийинки жылга бир жыл дагы даярдандым. Шаңдуу ырлар даярдап барып, ал жылда өтпөй калдым. Анан ошондо сынгам, чын айтайын, 2012-жылы. Ошондо сынып калгам, конкурска барбай эле коеюнчу, катышпай эле коеюнчу, болбойт экен деп. Анан кийин баягы бирок бир жыл жүрүп эле, анан кийин адам ичиндеги от өчпөйт турбайбы көрсөчү. Туйлай берет. Ушинтип эле алдыга жетилей берет экен да. Анан кийин адам баягы деми токтоп калмайынча умтулуусу адам түгөнбөйт болуш керек да менимчечи. Анан кийин Кыргызстандагы конкурстарга катыша баштадым. Ошо өзүбүздүн мекенде ага катышам, буга катышам, жана Кыргызстан жылдызы эми ал кезде толтура конкурстар болорчу. Ошолордун баарына эле катышам. Анан кийин мындай биринчи, экинчи орундарга жакындап барып эле финалдан
жыгылып калып эле ушинтип берем да. Өтпөй калып. Анан болду деп эле менен эме конкурска катышпайм болду. Эми мен ырга көңүл бурам. Только эле ырдайм. Же болбосо мындай эки жакта жүрө берген болбойт экен деп ушинтип эметип анан кийин жана поезддеги махаббат деген ырлар жазып, чыгармачылыкка көңүл буруп ушинтип баштадым да. Деп баштап анан кийин баары бир мындай ичимен акырын отуруп сайтты ачып туруп анан кийин Конкурстарга карап. голос менен тиги X Factorга жөнөтүп койдум да. М. Жөнөтүп коюп анан кийин өзүм унутуп койгом. Анан унутуп коюп жүрсөм ошо 2015-жылы күзүндө Кыргызстанда гастролдоп жүрсөк, российский номерден чалды. Чалсам Кайрат деп чалды. Да десем, поздравляем, вы прошли первый отборочный кастинг, ушундай десе эле. Оозум ачылып эле, ал главная сценадан чалды да ошентипчи. Анан кийин голостан чалбай калышкан да ошол жылы. Мен аябай голостан күткөм, бирок главный сцена болгонуна да Кудайга шүгүр дедим да. Жоктон көрө жогору. Ооба. Анан кийин тиги эмеде гостиницада бир бөлмөдө Замир Арыкбаев экөөбүз болчук. Мен телефондон ошентип сүйлөшүп атсам, ал угуп отурат. Анан кийин "Эмне конкурска өттүңбү?" дейт сүйлөшүп. "Ооба" десем, "Куттуктайм. Кел, омин" деп. Ага катары дароо эле батасын берип баштады. Ийгиликтүү өтүп кет. Ошол жерден жеңип Кыргызстандын атын дүңгүрөтүп келчи. Омин деп батасын берип, ушундай эме кылып анан барып ушинтип жол башталды. Мына бул баягы эмнеге сынбайсың деп атпайсызбы? Бул жерде өзүң дагы ичиңдеги отуң биринчиден өчпөйт экен, экинчиден жанагынтип сиз айткан сөздөр, жанында тегерегинде адамдар, келинчеги, Замир байке окшогон батасы, дем ушундай күчү. адамдардын дем күчү алдыга сүрөй берет экен да баары. Ошон Ошол үчүн сынбайт конкурска экенбиз. чакыруу болгондо, элега кабырлаганда кандай реакция болду? Мындай бир сүйүндү, албетте сүйүндү. Анан кийин мен да барайынчы сен менен деп. Анан ал биринчи кастинг болчу да. Анан кийин барайынчы дегени менен балабыз ал кезде Арет кичирээк кези да. Анан кийин ошо менен балабызды эме кыя албай калып калды. Кастингке мен өзүм жалгыз барып келдим. Анан бирок съемка болот дегенде Өзү көрөрмандарга айтып коюш керек. Мисалы российский конкурстарга өткөндө телевизионный версияга, эфирге чыга турган версияга чыгыш үчүн дагы конкурс болот. ооба. Ошол конкурска көптөр өтпөй кайтып келет. Анан ошого мисалы Кайрат барып туруп, телевизионный версиясына катышыш үчүн дагы бир сынактан өткөн да. Ошол эң бир ошол жана отборочный деп коет го, тандоо тур. Ошол жерге барып катышып өтүп, анан кийин эле аябай сүйүндү. Мына сен ушуну күтпөдүң беле, ушуну каалабадың беле? Карачы, мына Кудай берип атат, Кудай сени сүйөт экен деп аябай ушинтип колдопчу. Дем күч берип. Эфирге бардыңар. Анда уже эле менен чогуу бардыңар. Анда эле менен чогуу бар. Жана группа поддержки керек да. Ооба. Ошо группа поддержки катары барды да эле. Ошол жолмо-жол менимче эч ким каржылаган эмес. Алар каржылабайт. Ооба. Ошону ким жардам берди? Эң биринчи жол кире катары ошондо министр культура боло туруп эле Алтынбек байке. Максутов. Ошол Азыркы байке. дагы министр. Бүгүнкү күндө да министр. Ооба. Ошондо жол кире катары ушу бир 60 000 сомдой бөлүп берген. Анан ал жака барып, ал жол киребиз болду. Анан баргандан кийин ал жакта кафеде ырдап, кыргыздардын кафесине ырдап, ошол гонорар алып, ошого батирибизге дагы төлөп, биякта үй бүлөм калды, апамдар, бияка салганга дагы акча жетип, мындай бир берекелүү болду. берекелүү болду да. Аз болсо дагы саз болупчу мындай. Ошондо эсимде бар мындай жанагы орустардын рубльдери бар го, копейкалар. Ошолорду санап отурчук да эле экөөбүзчү. 100 рубльдик копейка. Бул бияка деп бөлүштүрүп ушинтип отурчук. Конкурс башталды Россияда. Биринчи тоскоолдук менимче ушу Азиядан келгендерге мындай кичине бир керсейип мамиле кылышат да. Жада калса уюштуруучулар эле эмес. Ошо конкурсанттар дагычы. Анан менимче Кайрат оозун ачкандан кийин анан деп мынтип там берип, мындай теңиндей мамиле кылат да. Башында туп-туура айттыңыз. Ошо бул эми таң калыштуу деле эмес болуш керек. Ал жакта ушундай мамиле тилекке каршы.
ушундай бар да мамилечи. Бизге деле бияка Кыргызстанга бир Бангладештен бир ырчы келсе биз деле тоготпосок керек башында. Айма ал адамдык экен, Ооба. Баарыбызга эле таандык баарыбызга эле нерсе. таандык нерсе экен. Ушундай бир башында мынтип алар башкача кийинишет жанагынтипчи. Ооба. Мода. Модно кийинишет, чачтарын узун кылып өстүрүшөт. Сен болсо тиги тоодон түшкөн эле бир немеде Бишкектен барсаң делечи. Жөп-жөнөкөй. Жөп-жөнөкөйсүң. Жөн эле джинсы менен футболка кийип алып жүрөсүң. Анан мындай болушуп жүрүшөт. Анан жана өзүңүз айткандай ырдап баштагандан кийин деп эле ооздору ачылып эле анан кийин слушай, откуда у тебя вот это деп элечи. Ты сколько учился деп эле анан да я не учился десең таң калышып, этому же надо учиться дейт го. Анан кийин да не знаю, я вот в эмеде кабактырдайм, в кабаке пою десең этот в кабаке вот так набрался что ли, да? Надо в кабак тогда дешипчи. Ушинтип боорду эзишипчи кайра. Анан кайра дос болушуп, анан андай океңдердин ушундай жагы бар го, мындай сенин бир жакшы жагыңды сыйлап калса, Ооба. аябай Берилишет. Жан дил менен берип мамиле жан дил менен дос болот да, аябайчы. Кайрат дешип анан ошентип неме дос болдук да. Анан конкурста дагы ошондой болуп атты да. Жанагы тиги эмелердечи, репетициялардачы, саундчек болуп аткан кезде мындай ошол жөнөкөйлүгүмө аябай таң калышчу да. Репетиция болуп атканда звукорежиссер сурайт да, тиги эмне болуп атат, кандай болуп атат, скрипкаларды көбөйтүп коеюнбу же болбосо тиги бас гитараны азайтып коеюнбу депчи. Берки ошол местныйлар эми өздөрүнүкү жарым саат бою, 2 саат бою тиги звукорежиссердун мезин эзет да. Я мониторы потише сделайте мне. Там гитара, пожалуйста, деп элечи. Ушинтип берет го. Мой микрофон раз, два, 3 деп наушнигин текшерип эле. А мен болсо бир ырдап туруп эле анан кийин. Чё там Кайрат десе. Нормально деп кой берем да. Как нормально? Может быть там те эме кылыш керек дейт да. Что-то нужно сделать десе. Да не, пойдет нормально десем. Бир убакта керек болсо тиги Андрей, азыр эсимде бар, Андрей звукорежиссер экинчи этажда отурат эмес беле? Түшүп келип жаныма келип, ты, может, стесняешься? Ты честно скажи, пожалуйста. Уялбай эле айтып бер деп. Уялбай эле айтып берчи деп. Мага действительно жакшы угулуп атат да баарычы. Я честно говорю, все нормально. Кыргызстанда кичинекей кафеде тигинин аппаратурасы сон чыгып атат Ооба да укмуш угулуп атат да магачы. Ал мен репетицияда эле концерттерди аткандай угулуп атат да магачы. Эле укмуш болуп. Студиядагыдай угулуп атат да. Да сон десем. Ну хорошо дешип аябай ушундай бир таң калышкан да. Таасир алыптыр да. Аяктан жеңиш болду, Кайрат. Жеңиш болду. Менимче ошо российский проекттерден эң алгачкы ийгилик сага таандык. Буга чейин российский проекттен эч ким финалга эч качан чыккан эмес. Эч ким эч качан чыккан эмес. Омарлар, Арсендер новая волнанын финалына чыккан. Жок, ал деген булар мындай финалдык выпускка чыкты. Бирок сенчилап 4 финалист, 4 жеңүүчүгө эч ким чыккан эмес. Ошондой Мындай биринчи орунду эч ким багындыра элек ушул күнгө чейин. Финал катары, финалист катары. Бул деген сөз башкалар сенден начар или сенден күчтүү эмес. Ар кандай себептер бар экен. Репертуар жактан туура эмес болуп калган, же калыс тартуу, кичине мындай кысымдык көрсөтүп койгон, ар кандай. Бирок Кыргыздын тарыхында российский проекттердин финалына чыгып жеңүүчү аталган эң биринчи кыргыз сен болдуң. Ошодон кийинки кандай сунуштар келди? Менимче Россияга кал, эстрадага иште, Россиянын улут жарандыгын ал деген сунуштар болду. Анчалыкка чейин болгон жок, чын айтайын. Бирок жанагы ошо Россиянын жанагындай бир юбилейлерине, анан кийин свадьбаларына ырдайлы биздин командага кошул деп жанагындай живой эмечи. Командалар чакырды. Ошондойлор чакырды да. Анан кийин мындай математикага салып туруп карап көрсөм, алардыкы бир айда бир жолу ушундай бир чакыруулар болот экен да. Анан ошол учурда Кыргызстанда телефон тешилди да, мындайча айткандачы. Кыргызстан эмес, Казакстан туугандар. Мен казак досторум бар. Кайрат барып Россияга чыгып телезвезда болгондо казак досторум тешип
өңкө эмне кыласың билбейм, кантип бизге иш кылып кайратты алып келип бер деп Астана Алматыга чейин барып келгенбиз да. ошондой эми болушун сиз менен чогуу барып келип аттык. Анан кийин мындай таразалап көрсөм, тиякта күтүп, бир ай бою күтүп жатканынча өзүң мекениңде, бала чакаң жанында деп туруп эле анан кийин биякты көздөй анын үстүнө чыгармачылык дагы ошол кезде башталып калган. Сендеги кандай немесиң, поезддеги махабат, жакшы эле көрөм өзүңдү деген ырларым жакшы дүңгүрөп турган эле да. Кой деп туруп эле анан бери көздөй келип туруп, жана бир элдин султаны болгончо өз элиңдин ултаны бол деп туруп Кыргызстанга келип алдым. Кудайга шүгүр. Кайрат, мисалы эртеңки күнү көптөрү ийгилик багындыргысы келет да. Менимче бир ийгиликтүү болбойм деген инсан жок. Баардыгы ийгиликтүү болгусу келет. Сенин жолуңдагы ийгиликке түзмө түз себепкер болгон нерсе эмне болду? Вот сен бүгүн Кайрат Пиримбердиев болдуң. Бул чынында мындай кичинекейден чоңдорго чейин баары тааныйт, сенин ырларыңды ырдайт, сени баалайт, баамдайт. Мындай ийгиликтин ачыкча эмне деп айтсак болот? Же бир сөз менен айтыш оорбу бул? Бир сөз менен айтса деле болот. Эме да, сурануу да, анан аракет жасоо. Суранып эле отура бергенде деле албетте болбой калат. Баягы Чубак ажы айткандайбы? Силер тиги кичине картошка эгип турган түшүм сурасаңар дечи. Деген сыяктуу. Дың жерге туруп алып элек Ооба. түшүм сурай бербе деп. Бирок мындай ишенип сураныш керек деп ойлойм да. Ошону бир элестетип, ошол ийгиликке уже жетип алгандай кылып элестетип, сахнада ырдап аткандай элестетип өзүңдү. Ошондо кандай сезимдер болот эле? Мисалы үчүн кантип толкунданат элең, кантип кубанат элең? Ошолорду элестетип алып, мындай бир көздү жумуп алып, бир ушундай бир уктаардын алдындабы, мен ушундай өзгөчөлүгүм бар да, ошондой жатаардын алдында ошонун баарын элестетип, анан кийин кино көрүп аткансырандай сүрөттөп баарын сүрөттөй берем да. Жаш кезден ошентчим да, сахнадагы ийгиликтерди ошентип элестете берчим да, моюн турдасам. Ырды жаттап атканда да ошентип жаттачым да, улам оюмда ырдай берчим да, мынтип ырдап, мондай ноталарын алсам, анан мынтип ырдасам депчи. Анан кийин ушу менимче ошо ишенүү, сурануу, анан аракет жасоо. Мен кичинекейимде айылга каникулга жибергенде огородко чыгып алып, кетмен асты кетмен да үстү сабы микрофон да. Анан ошо сабын мынтип кармап алып, чоң апам урушат эле, сен тиги картошка чабасыңбы же ырдап тура бересиңби? Ошентип менден дыйкан чыкпады да. Сенин Кайрат бизге көрөрмандарыбызга, ошо подкасттын конокторуна сен бир каалоо тилегиң керек. Неге дегенде, мисалы Замир Арыкбаев сен конкурска кетердин алдында сага батасын берсе, ал чын дилинен каалады сага ошону. Мүмкүн ошонун батасынын артында да ийгилик болду да. Ошондо мындай каалоо дегенде мындай бата десек болот да. Мисалы сен тааныбаган, бирок бүгүнкү күнү бизди көрүп отурган подкасттын эртеңки таланттары, эртеңки Кайрат Пиримбердиевтер бар да. Ооба. Ошолорго сенин батаңда, сенин мындай жол көрсөтүү тилегиң. Ишенгиле, биринчиден өзүңөрдүн дараметиңерге, өзүңөрдүн суранып аткан, күткөн нерселериңерге, кыялыңарга ишенгиле, ошонун ишке ашаарына ишенгиле, сурангыла, анан аракет жасагыла. Аракет жасаган деген эми бул баягы адамдар менен мамиле куруп, баардык нерсе мамиле аркылуу болот да. Бул менен биз жанагы подкастта жанатан бери сүйлөшүп отурганда көп сөз болду да. Бул адамдын таасири, мотивациясы деп атпаймынбы, мисалы үчүн. Ошондуктан ар кандай адамдар менен сүйлөшүп, достошуп, ар кандай адамдардын сырын билип, ошол эле учурда өзүңөр дагы бир адамдарга кандайдыр бир колуңардан келген жакшы сөзүңөрдү, жардамыңарды аябай, ошентип отуруп адамдардын ортосунда мамиле курулат экен. Анан кийин ошол мамилелер анан бир кандайдыр бир жолдорго алып барат экен да, келечектин жолдоруначы. Ошону каалайм. Анан эң эле ошол мен каалашым
максаттарыңар ишке ашсын. Ишке ашыш үчүн ишенип, суранып, визуализация деп атпаймынбы, ошентип визуализация жасап, Кудайдан күнүгө суранып, анан кийин такшалгыла, аракет жасагыла. Эгер мисалы үчүн ырчылар жөнүндө кеп кыла турган болсок, күнүгө ырдагыла. Мына Өмүрбек байкебиз айткандай, кетмен менен, тарак мененби, Фен мененби? Фен мененби, күзгүнүн алдындабы, ушунун баарын бир өзүңөрдү элестетип, ырдап, сахнада тургандай элестетип, ишенип, ошого алдыңарда эл отургандай, эл кол чаап аткандай элестетип, ошентип туруп, ишенип туруп такшала бергиле. Анан азыр караоке деле бар, мисалы үчүн, караокеге барып ырдагыла дегендей. Бул сабак, ар бир ырдаганы бул опыт да. Анан кийин мугалимге барыш керек. Мугалимге барып анын сабагын алыш керек, вокалдык мугалимдерге мисалы үчүн. Ошентип мындай изденгиле, ар кандай стилдеги ырларды угуп көрүп, бир жол менен басып берген дагы туура, бирок мындай ар кандай жанрдагы ырларды угуп көрсөң, ошого жараша өзүңдүн жан дүйнөң дагы байыйт. Музыкалык табитиң байыйт дегендей. Бул мен ошол биздин жаштарга, ырчылыкка умтулган жаштарга каалоо тилегим. Биздин эфирде бир традиция бар. Мыктылар эле келет байкачы. Баягы уктуп аткан жеринде ойготсоң ырдап сала турганчы. Ошого сенден да бир куплет өргүтөлү. Сөзсүз түрдө мен гитарамды ала келгем десем жаңылышам. Бул гитара бул жактан табылды. Бул жер өзгөчө бир сыйкырдуу жер экен. Гитара табылып кетти го бир паста. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. Oh, you come to me, give me everything I need. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone I ever met. I'm stuck on your heart, I hang on every word you say, tear us apart. Baby, I would rather be dead. You're simply the best. Рахмат. Бул Simple the Best'in котормосу кандай? Сен эң мыктысың деген сөз. Туугандар, бул жөн ырдалган жок. Биздин подкастты көрүп, Кайраттын бүгүнкү биз менен бөлүшкөн сырын билген, сырын уккандардын баардыгына кулагыңарга күмүш сырга болсун. Силер эң мыктысыңар. Ата-энеңер үчүн, досторуңар үчүн, Кыргызстан үчүн, Кыргыздын келечеги үчүн ар бириңер мыктысыңар. Ошого ар дайым ишенели, ошо менен жашайлы. Бүгүнкү күнү кайрат жетишкен ийгилик ар бириңердин колуңардан келет. Биз силерге ишенебиз, биз силерден күтөбүз. Эртеңки күндүн жылдыздары силерсиңер. Биз болсо ушу биздин өнөктөштөр, биздин достор, Lights Creative командасына ушундай сонун эфир үчүн рахмат айтабыз. Технопарк Coworking ошо жакшынакай кеңсенин ээлерине да рахмат айтабыз. Айтор, баарыңыздарга рахмат. Эмки эфирде, эмки подкастта дагы Кыргыздын бир мыкты инсаны менен жолукканга чейин сак саламатта.